Ассалаумалейкум. Достор, сізде задел правасы бар, бирок башка компаниялар опытың жоқ деп албай жатабы? Анда біз сізде Мықты Экспресс компаниясына чакырабыз. Биздин компанияга жаңы кошулган айдоочуларга 80% төлөп, жаңы тракторду алып беребиз. Айда жылас. Кырсык Кашкабаттын ортосуна дегендей, трагыңыз бузулуп калса, кайсы штатта болбосун, биздин компания жолго таштабай оңдоп берет. Андыктан ар бириңиздерди биздин компанияга чакырабыз. Биз менен бирге байыңыз. Анда сиздердин рұқсатыңыздар менен ең авалы сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кадырбек Нуржигит Кадырбековге берет. Ассалаумалейкум. Урматтуу мекендештерим. Алла Таала бизге көздү бериптир, тилди бериптир. Көз менен тилден тышкары дагы бизге бир тагдырды бериптир. Бир жердин абасынан дем алып, бир жердин суусун ичип, бир жердин дамын татып, bir mekende törөлүп, bir топорго киндик кан тамып, мекендеш болуу тагдыры. Мекен деген кандай ыйык. Башка жер кенен, бирок бир учур келет балким тар болуп калат, бирок мекенде кенен жер таппайсың. Сени кабыл алар жер да ошол, кечирер жер да ошол, кетсең сагынып күтөр жер да ошол. Бирок эсиме түшүп атат. Кытайлык бир кыргыз кайсыл бир себептер менен чек араны бузуп өтүп, СССРдын Сибирь тарабына сүргүнгө айдалган экен. Эми сүргүн деген сүргүн, лагерь деген лагерь, кыйналып күнүгө камакта өзүнүн режиминде жашап жүрөт. Алар менен кошо баш булуттары бар, корейлер дагы бар экен. Бир күнү карасак, корейлер ошо түрмөнүн ичинде деле баарын топтоп, анча-мынча ортосуна суу коюп, бөлкө нандарды коюп, майрамда отурушат дейт. Эмне болду десе, бүгүн Ким Ир Сендин туулган күнү деп коет дейт. Ким Ир Сен ал мезгилде билесиздер, Түндүк Кореянын негиздөөчүсү айтыптыр. Аны силерге эмне тиешеси бар? Силер Россиялык корейсиңер го деп айткан экен. Бирок биз корейбиз. Сенден айырмабыз, биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Мейли ал жаман болсун, жакшы болсун. Эгемендүү өлкөбүз бар. Ошону негиздеген адамдын туулган күнү, ошону майрамда олтурабыз деп. Ошондо көзүм аябай жаш келген дейт. Анткени менин чоң мекеним жок экен. Менин өзүмдүн эгемендүү өлкөм жок экен деп арман кылдым эле. Кудайга үнүмө кылган экен, дуа кылган экенмин. Мына азыр чоң кыргыз бар дейт. Кытайлыктар бизди чоң кыргыз дейт экен. Ошо чоң кыргыздан силерге чоң салам. Ассаламу алейкум. Мурда сабакка кетишип калганда Миң Султан табат элек. Мал карап калдым эле. Агам бут кийимимди кийип кетип калып, келече күтүп калдым деп. Бүгүн мындай шултайдымды ойлогон жок элем, мен алып келаткан бала полицей кызга түшүп калды. Полицейский бизди токтотту, бир жакшынакай эле кыз экен, Кудайга шүгүр кыз кой берет болуш керек десе, кой бербей койду. Аябай эле англисче нараң үйрөнүптүр. I'm very sorry, we were very, in a hurry and so many people are waiting for us dese деле. Okay, I can understand. Деп эле кой бербей койду. Бирок чоңураак бат, экинчи машина бар алып келе калды. Бул да болсо биздин коомдун, жамааттын ынтымагы, өз ара байланышы, Кудай ошону кут кылсын, келечегибиз кең болсун, ыкбалы салатыга тең болсун. Эгерде шүгүр кылсаң, Алла Таала берген жакшылыгын көбөйтүп берет экен. Эгерде шүгүр кылбасаң, берген жакшылыгын да калып коет экен. Шүгүр кылам десең, шылтоо себеп толтура, чеги жок. Bir gözgө канча шүгүр айтыш керек. Канча адамдар бар,
төрөлгөндөн баштап көргөн эмес. Бир чыгарманы окуп алып аябай таасирленгеним. Мага дейт айтышат дейт, балаң өзүң окшош деп айтат дейт. Асман көк, бүгүн булут жок деп айтат. Булут эмне экенин билбейм, көк кандай экенин билбейм, керек болсо өзүмдүн баламдын өңүн көргөн эмесмин анткени төрөлгөндөн баштап көзүм көргөн эмес дейт. Көздүн көрүп турганына шүгүр айталы. Тилдин сүйлөп турганына, буттун басып турганына, андан кийин мекендештердин барыгына, бүгүн баштардын жүрөктөрдү биригип турганына чоң шүгүрлөрдү айталы. Бүгүн бир жерге бардым, келгенде Дуба деген бир жаңы кафе ачылыптыр. Кирсем кыргыздын туусу турат. Ошол туу үчүн шүгүр айталы. Өзүбүз ичип өскөн суу үчүн шүгүр айталы. Мекен үчүн, эл үчүн шүгүр айталы, жер үчүн шүгүр айталы. Аманчылык, тынччылык үчүн шүгүр айталы. Кудайым колдосун, коргосун. Чоң рахмат сиздерге. Ким эгерде адамга рахмат айтпаса, Алла Таалага да рахмат айтпайт экен. Бүгүн мени башкы консул өзү тосуп алды. Бердалы, Жолдубай деген мекендештерибиз тосуп алды. Андан кийин USKG деген бир подкаст бар экен, бул жакка барып интервью бердик. Өмүрбек деген жигит атайын видео материалдар даярдап жүрөт. Машина менен камсыз болгонуңуздар. Эмне үчүн дегенде тегибиз бир, каныбыз бир, жаныбыз бир. Биз бардыгыбыз чабан сыяктуу жашайт экенбиз. Чабан качан карасаң жок издеп жүргөндөй болот. Чындап жок издеп океанды ар жагына кетет экенбиз, жок издеп тоого, түзгө кетет экенбиз. Бүгүн мен дагы бир жок издеп келдим, ал менин туугандарым. Тууганчылык бул чоң бакыт, чоң дөөлөт. Хадистерде дагы айтылган, ырыскым кенен болсун десең, өмүр узун болсун десең, ден соолугуң чың болсун десең, туугандар менен жакшы мамиле кур деп. Туугандарым, силерди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Чынчалык кубанычтамын. Бир адам эки кызын эки жакка бериптир. Апа деген апа, кыздарын бергенден кийин дагы тынч отура албай бир күнү күйөөсүн жөнөтүптүр. Ошол заманда, илгерки заманда барып кабар алып келчи, тынч бекен, аман бекен, азыркыдай сотка жок, анда интернет жок. Анан жөө жалаңдап барат экен, куржунун асып алып, апасы толтуруп берген курутун, майын көтөрүп алып. Биринчи кызы кимге тийиптир дебесиздерби? Дыйканга тийиптир. Экинчи кызы набайчыга тийиптир. Дыйканга тийген кызына барса айтат имеш, атаке, карыз сурап үрөн алып, жер айдап, дыйканчылык себеп койдук. Бирок жамгыр жаап айтат, бир дуа кылыңызчы, атанын дуасы сөзсүз тиет дейт. Жамгыр жаасынчы дейт экен. Анан бала кызынын көңүлүнө өтө албай, айткан тилегин орундатып, дуаны берет экен. Бир күн сый көрөт, эртеси күнү набайчыга тийген кызына барат экен. Ага барып сурайт экен, кандай кызым жакшыбы десе, ата жакшы, бирок карыз алып, тандыр жасадык эле, бирок кургабай айтат. Колкуз жамгыр жааса кургабай калат, жамгыр жаабай турсун, бир дуа кылыңчы дейт имиш. Анан ага да дуа кылып коет экен, үйүнө келсе апасы сурайт экен, кыздарым кандай десе, кыздарың жамгыр жааса дагы, жабаса дагы Кудайга шүгүр экен деген экен. Жамгыр жааса дагы, жабаса дагы Кыргызстанда бардыгына Кудайга шүгүр. Аман, тынч, баары сиздерге салам айтты. Бу дүйнөдө кызыккан нерсени баардыгын кылып көрөт экенбиз. Бирөө бизнеске кызыгат, бизнести кылып көрөт, банкрот болсо да. Бирөө бирөөнү сүйүп калат. Тепки жесе дагы, урушукса дагы бир аркасын чуркап көрөт. Дагы бирөө бар дыйканчылыкка кызыгат, дагы бирөө бар содага кызыгат. Бир гана нерсени адам кызыккан нерсесин кылып көрөт деген. Кичинекей кыздар бар го, беттерин боеп көрөт, анткени апаларын көрүп атат да. Бирөө машинаны айдайм деп барып сүзүп алган учурлар болгон. Бирдекени кылып көргөнгө адам уста экен, бирок бир гана нерсени кылып көрө албайт экенбиз, өлүп көрө албайт экенбиз. Бирок ушул нерсени эстей жүрсөк, адам кечиримдүү болот экен, барга шүгүр кылат экен, ар бир күнүнө канимет дейт экен, убактысын туура пайдаланат экен. Чындап, баарыбыз өлөбүз деген сөз туура эмес, мен өлөм деген сөздү анча-мынча ойлонуп коюш керек экен, чын айтам. Акылдуу адам өлүмдү ойлой жүрөт дейт. Өлүмдү ойлогон адамдын жүрөгү таза болот дейт. Эртең бүрсү күнү кетебиз, өтөбүз. Аркабыздан кандай из калат, кептин бардыгы ошондо. Из калтырбаган нерсе бул, эчтеке кылбаган адам. Экинчиси сүзүп кеткен балык, аркасынан из калбайт экен, учуп кеткен куш. Мен тилейт элем, ар бирибиздин аркабыздан жакшы из калсын. Чын бейишке эмнебиз менен барабыз? Бу дүйнөдө сый-урматка ортого нан койсоң, тамак койсоң, Алла Таала менен болгон мамиледе жакшы амал коюш керек экен. Мен түшүнөм, бардыгыбыздын тиричилигибиз бар. Байлык, бийлик, аракет, турмуш, тиричилик деп жүрөбүз, бирок көңүлдөрдү калтырбайлы. Өмүр кымбат дейт, өмүрдөн да көңүл кымбат дейт. Мен бул жака көңүл издеп келдим, бата издеп келдим. Неге билесиздерби?
Кимдин батасы тиет? Аталар келип атат, атанын балага берген батасы сөз тиет экен. Апанын балага берген батасы сөзсүз тиет экен. Адилеттүү башкаруучунун батасы сөзсүз тиет экен. Орозо тутуп жүргөн кишилердин батасы сөз тиет экен. Анан мусапырлардын батасы сөз тиет экен. Азыр канчалык ийгиликке жетсеңиздер деле, канчалык бизди кубандырсаңыздар деле мусапыр абалындасыздар. Сиздердин батаңыздар башкача. Өзүңүздөр менен кошо элге, журтка, Кыргызстанга да көбүрөөк бата кылыңыздарчы. Өткөндө башка диндеги экөөнүн окуясын угалып таң калдым. Кыз Ирандан болот экен, бала америкалык болот экен. Анан бирин-бири жактырып калып, бирок бала айтат, канча жакшы көрдүм, канча кат жаздым, жооп бербей койду дейт. Анан бир эле жолу калды. Кандай десем, 2 жума бою дейт, күндүр-түндүр тилек кылдым. Алла Таала башка штаттан ушу кызды менин алдыма келип берчи деп. Бир иш менен менин штатыма келип, катарымда иштеп калды. Ошондон кийин сүйлөштүк, баш коштук деп. Ошон үчүн дуа тилек кыла берели. Кыргызстандын келечеги кең, потенциалы чоң, сиздерде уул кыздары бар. Биз абдан сыймыктанабыз. Сиздердин батаңыздарга абдан муктажбыз. Мекендештерим, мен сиздерден бир эки нерсе суранып кетейин. Баары жакшы, бүгүн келип алып ушунчалык кубандым. Дуа деген кафени ачкандардын тарыхын окуп көрдүм. Өткөн кеткен айтып беришти. Кече дейт, кечинде ушунчалык көп адам келди, айрымдарын кетирдик дейт. Орун жок, кечирип койгула дейт. Өзү Италия тамактарын жасайт экен, бирок адалдан дейт. Мындай такыр болгон эмес дейт. Бу да биздин тапкан жолубуз. Ушунчалык кыйналып жүрүп ушул деңгээлге жетиптир. Аларды көрүп аябай сүйүндүм. Кече биз Филадельфияда болдук, Нью-Йоркто болдук, Вашингтондо болдук. Ал жакта кыргыз балдары дагы ушунчалык ийгиликке жетишип аттыр. Трак компаниялар түзгөндөр бар экен. Кафелерди ачкандар бар экен. Бизди түнү менен шаар кыдыртты, уктаган жокпуз. Нью-Йоркто болдук, күндүз болсо жолугушуу болду. Саат 9-да дагы бир жолугушуу болду, түнкү 1-ге чейин жолугушуу болду. Алардын ийгилигин көрүп дагы кубандык. Кыргыздын балдары чындыгында абдан кыйын экен. Андан кийин баягы подкастка барганда, ушул жакта масс-медиа аутлет деп койду, ошондой түзгөн балдарды көрүп дагы да кубандык. Бирок мен сиздерден бирдеге суранат элем. Аталар турат, апалар турат. Өткөндө Американын элчиси менен сүйлөштүм. Азыр дейт, Чикагодо кыргыздар аябай көп дейт. Бул бир, экинчиден дагы көбөйүп баратат дейт. Бизге кайрылгандар андан да көп дейт. Грин картка кайрылгандар мындан да көп дейт. Бирок бир сөздү айтты. Азыр баргандар кыргыз бойдон калат. Тегин тарыхын, тагдырын, түбүн унутпайт. Бирок алардын балдары кандай болот, ага мен жооп бере албайм деди. Мен сиздерден суранат элем, ушул жагынан көбүрөөк көңүл бөлөлү. Мен Германияга барганда, ал жакта түрктөр бар. Түрктөр өздөрү мектептерин ачыптыр. Атайын китепканаларын ачыптыр. Балдарга жомок китептер даярдап атыптыр. Не себептен дегенде, немис коомуна аралашып, тилибизди унутуп калса, маданиятын унутуп калса, ошону менен алар түрк болбой калат деген коркунуч бар экен. Мен ойлондурган дагы ошол. Азыр жыл сайын статистика боюнча 3 миллиардка чейин чет өлкөдөгү биздин мигранттардан келет. Ал жакшы, убактылуу маселелерди чечип атабыз. Бирок бир деген байкап атасыздарбы? Сиздер кыйналып таап атасыздар. Көпчүлүк ойлойт, Америкага барды, барары менен асмандан доллар жайт, ошону эле чакага тосуп алып Кыргызстанга жөнөтүп атат деп. Бирок андай эмес. Мен кечээ балдардан сурадым, канча көчөдө калдык дейт. Кайры сурап калган күндөр болду дейт. Бирөөгө барсаң өзүң мекендешиң дагы жардам бербей калат экен ошондой күндөр дейт. Ошентип быйлап сыктап, ач калып, кеч калып жүрүп ушул деңгээлге жеттик дейт. Бул чындык. Бирок Кыргызстандагылар бирдек болсо эле акча жөнөтүп атат. Силер жөнөтүп атасыңар, бирок кайсыл максатта колдонуп атат, ошондо бир контролдоп коюңуздар. Бюджет деген түшүнүк бар, мен депутат болгондон кийин түшүндүм. Кадимкидей 1 жылдык бюджетти кабыл алабыз, андан кийинки жылдагы бюджеттин прогнозун сурайбыз. Мына быйыл эмне кыласыңар, эмки жыл кандай пландап атасыңар, ошого жараша бекитип беребиз. Сиздер дагы ал жака жөнөтүп атканда акчаны каяка колдоносуң деп бир сурап коюңуздарчы. Жөн эле бере берсең, жөн эле ала беребиз, адам ушундай. Жөн эле алгандан кийин оңой келген акча оңой кетет. Сайдыкы сайга, сунуку суга деп кыргыз бекер айтпайт. Сиздердин кадырыңыздар бар, анткени акча жөнөтүп аткан адамдын кадыры дайыма болот. Токоч берип аткан кишинин кадыры дайыма болот. Ошого бир сурап коюңуздар, каяка колдоносуң деп, жок дегенде ойлонуп койсун. Анткени бизге финансылык сабаттуулук аябай керек болуп атат. Ошону бир сурап коюңуздар, мен суранычым ошол. Же болбосо кадимкидей эле баягы грант берет. Өткөндө бир Корея агай мени машыктырат фитнес боюнча. 90-жылдары дейт, аябай байып кетти, бирок бат эле банкрот болуп калдым дейт. Анткени тапкан марамдан болчу, кыйраткан жокмун дейт. Ошондо иним ушунчалык бай болчу, болгону $20,000 сурадым дейт. Мага бербей койду дейт. Ушунчалык таарындым дейт. Таарынганда айтты дейт, ага, мен сени жакшы көрөм.
бирок сенин башың азыр чаташып жүрөт. Баштарың туман, баштарыңда чырмоо. Ошолорду иреттеп ал, анан кийин акча берем деди дейт. Анткени башыңда эмне болсо, акчага деле ошондой эле мамиле кыласың. Кайдан алганыңды билбей, кайдан кетиргениңди билбей, бир күн алдыма дагы кайра келесиң деди. Аябай таарындым деди. Ошондон баштап ойлоно баштадым, аяк издедим, бул жакты издедим, акыры фитнес менен машыга баштадым. Залга келгенде оюм тазарды дейт. Анан бир күн ой келди дейт. Бир 1-2 жыл машыктыргандан кийин балдарды Москвага барып окуп келейин. Ал жакта фитнес боюнча чоң адистер бар деп. Ошондо бир тууганыма кайра чалдым дейт. Акча керек. Эмнеге Москвага барып окуп келем десе, мындай планың болсо, канча болсо мен акча берем деп чөнтөгүмө дейт 4-5 миң долларды салды. Москвада бир квартираны тапты, холодильникти толтурду, бир айда ушун мага дайындап койду. Эми мындан ары сага акча берсем болот деп айтты дейт. Ошентип сиздер жок дегенде бир планын сурап туруп акча бербесеңиздер, бизде жалаң эле той топурга кетип калып атат. Чын, адамдын эң жаман мүрзөсү эмне? Ашказаны. Ашказан деген эмне? Бир нерсени убактылуу түшүрөсүң, андан ары кайка кетерин билесиздер, биздин акча ошого кетип атат. Кайсы өлкө өнүгөт? Инвестор өлкө өнүгөт. Инвестиция кылганды билмей сайын акча жөн эле талага кетип калат экен, сууга кетип калат экен. Ушул нерсени чогуу чаран кылабыз. Кылабыз Кудай буйрса. Бирибизге жардам берели. Өзүбүзгө өзүбүз жардам бербесек башка эч ким жардам бербейт. Биринчи суранчым ошол. Экинчиси. Бүгүн мага бир айтып берип атат. Өткөндө балдарыма кыргыз тилинде жомок окуп берсем дейт. Менден сурады дейт. Ата апенди деген эмне деп сурады дейт. Буга чейин Мауглини билишет, билем. Настя деген каарман бар, аны билишет, билем. Нупагади деген карышкырды биз билет элек. Чебурашканы билет элек, бирок өзүбүздүн каармандарды унутуп баратыптырбыз. Ошого кыргыз жомокторун балдар окуп турса, бала деген ушундай болот экен, сурап турат экен. Ал тургай Кыргызстанда мен өткөндө кызыма жомок окуп берип атсам, кызым сурады, бала, апа, ата, нөшөр деген эмне деп. Катуу жаган жамгыр десем түшүнгөн жок, ливен десем түшүндү. Ошого балдардын тилин сактап алсак, элди сактай албайт экенбиз. Азыр тилди, маданиятты жоготкон деген сөз бул маданий геноцид деген сөз экен. Азыр билесиздер, Кыргызстанды сагынып атасыздар, кымызды сагынып атасыздар, куймакты сагынып атасыздар, чөбөгөнү, сары майды, бекер эле айтып атам булардын бардыгын, э? Бар. Көрдүм аны. Борсоктон бери. Сагынып атасыздар, элди журтту, Кыргыздын абасын, суусун сагынып атасыздар. Бирок киндик кан тамга жер деген ошол. Американын өзүнүн закону боюнча, эгерде Американын жараны чет өлкөдө төрөлө турган болсо, Американын президенти боло албайт. Мында чоң бир маани бар экен. Азыр сиздер сагынган менен балдар бул жакта төрөлдү, бул жактын суусун ичти, бул жактын абасынан дем алып атат, бул жактын маданиятын көрүп атат, бул жактын фазилеттерин көрүп атат. Бир күн айтат: My ancestor came from Kyrgyzstan, but I'm American. Бул деле туура. And would you like to go back to say, oh, I don't think so деп койду, ошо менен бүттү. Анан бул жакта билесиздер, үйлөнгөн үйлөнөт, тийгенине тиет, ошо менен аз эле элбиз, чигип жок болуп кетпейли, мен чындап эле ушуну ойлонуп атам. Эгерде жакшы балдар, жакшы кыздар чыкса бул жактан, бири менен бирин тааныштырып иш кылып элди сактап калыш керек. Бирок кыргыз тилин үйрөтүп сактап калыш бул биздин мойнубуздагы милдет. Башка эч кимдин милдети эмес. Орустун дагы, Япондун да милдети эмес, Кытайдыкы дагы эмес. Кыргыздык анткени маданиятты, тилди Алла Таала бизге аманат кылып берген. Сактай турган биз, ошого суранат элем, балдарга кыргыз тилин үйрөтүңүздөр. Мен чоң суранычым ошол экинчи. Үчүнчү, өткөндө бир трак айдаган бирөө тагдырын бирөөгө айтып бериптир. Ушунчалык кыйын иш турбай трак айдаган. Өзү 11 саат иштеш керек экен, бирок кыргыздар ушунчалык эрктүү болот экен, 18 саатка чейин иштешет экен, туурабы? Муну айтпай деле коюш керек экен негизи. Ошентип жүрүп кыйналып акча таап келсе, үйдө балдары ит келдиби, куш келдиби деген мамиле экен. Ушунчалык кыйналып акча таап аткан менен иши жок. Ошон үчүн атанын кадыры болбойт. Негизи мен сага акча таап атам деген бул милдет кылып болуп калат. Бул да балага катуу тиет. Ошонун жолу кандай? Бир жолу бир миллионердин кызы кафеге кирет. Америкада билесиздер, тип деген бар, туурабы? Чаевый деген бар. Чыгып баратканда $100 бериптир. Жөн эле чаевый деп. Арадан бир топ өткөндөн кийин ошол эле ашканага, ошол эле кафеге, ресторанга миллионер өзү кириптир. Өзү кирген экен, баягы тейлеп аткан официант сүйүнүптүр. Кызы келип $100 таштап кетти. Бүгүн Кудай буйрса, жок дегенде $500 алам деп. Анан миллионер ичиптир дагы чыгып баратып $1 таштап чыгыптыр. Анан таң калат. Суроо берсем болобу? Болот. Can I ask question? Okay, you can ask.
Өткөндө кызың келген, чейбеге $100 таштап кеткен, бирок сен миллионерсиң да. Ошонун атасы болуп атпайсың, бирок уялбай $1 таштап баратасың го десе. Мунун жолу жөп жөнөгөн экен. Кандай десе? Биринчиден деген экен. Ал миллионердин кызы дептир. А мен жетиммин деген экен. Ошол нерсени балдарга түшүндүрө жүрүш керек экен. Болбосо атанын кадырын, апанын кадырын билбей калат экен. Мен да Америкада окуганмын, бул жакта boyfriend, girlfriend деген түшүнүк бар. А кыргыз никеге аябай ыйык мамиле кылган. Ушул жагынан да балдарга туура тарбия керек. Анткени улуу сөздө уят жок. Бирөөнүн кызына кыянат кылсаң, сенин да кызың бар экенин унутпа. Бирөөнүн эжесине кыянат кылсаң, сенин да эжең бар экенин унутпа. Bir убагында келип пайгамбар алейхиссалам айткан дейт, мен бардык нерсени кылайын, намаз окуйын, зекет берейин, садака берейин, таква болоюн, бирок бир нерсе ушундай мамилеге уруксат бер дегенде шашпай отуруп сураган экен. Апаң барбы? Бар. Эжең барбы? Бар. Бар болсо ошолор ушундай мамиле болушун каалайт белең. Тайжең барбы? Кызың барбы? Карындашың барбы деп акыр ошондо түшүнгөн экен. Ошон үчүн мен суранат элем, ушул жактан абдан туура тарбия керек. Өзү эркек киши ушул багытта туура эмес жүрө турган болсо, бу дүйнөдөгү эле жазалар ушул экен. Биринчиден жүзүнүн нуру, сулуулугу кетип калат экен. Мейли эркек болсун, мейли аял болсун. Түшүнүп атасыздар, эмне жөнүндө айтып атам. Экинчиси өмүрү кыска болот экен. Үчүнчү ар түрдүү оорулардын эшиги ачылат экен, төртүнчү кедейликтин эшиги ачылат экен. Ошон үчүн балдарга такыбачылык, ак нике менен гана мамиле кылышка туура багыт тарбия бериш өтө маанилүү. Мен да бул жагда окуп жүргөнмүн. Ошо мезгилде аябай таң калганмын. Boyfriend, girlfriend биздеги анча-мынча ыйык нерселер, бул жакта кадырлуу нерселер. Ушул жагынан дагы туура тарбия берсеңиздер деп мен тилек кылат элем. Анан саясат боюнча айта турган болсок, көрүп атасыздар, билип атасыздар. Өткөндө Нарынга баратсам, ошол жакта Сарыбулак деген жер бар, билесиздер, балык жеген. Балык жеп чыгып барасам, аркамдан бирөө сүйлөп атат. Депутат көрсө эле жиним келе берет дейт. Мен анын кызын ала качтымбы же байлыгын чачтымбы билбейм. Чын алдыдан көп уй өтүп баратса, машина менен баратканда билесиңер го, сигнал берсең деле козголбойт го. Эмнеге үчүн дегенде, эмне үчүн качпайт десе, качан көпчүлүк болгондо мага эмес башка бирөөгө сигнал берип атат деген түшүнүк болот экен да. Биз деле ошондой болуп калдык. Жаман көрүп атат десе, мен эмес 90 депутаттын башка бирлери жаман көрбөсө керек деп өзүм кандырып коюп кетип калдым. Силер деле жаман көрүп атсаңар керек. Өткөндө бир Санкт-Петербургтан эже телефон чалды. Бир бейтаныш телефон ала коюп турмун. Мен аябай урушту да. Эй, силер жеп тойбой койдуңар го деп атпайбы? Жеп тойбой жатасыңар. Ушунча жеп тойбой Кыргызстанды түгөттүңөр, мен бул жакта кыйналып атам, балам камалып кетти деп атпайбы? Ошондо түшүндүм, байкуш апа да бирөөнү табыш керек. Ошо бугун чыгарыш керек. Ишенесиздерби? 1 сааттан ашык урушту, 1 сааттан ашык угуп турдум. Максатым бирөө гана болчу. Апа баласы камалып кеткендин тагдырын эч кимге буйрубасын. Бир аз болсо жеңилдеп алсын дедим. Жетүүгөн бет ушунчалык арман экен, мен балам камалып, антип жатам, мынтип жатам, ооруп атам, же акча таба албайм. Балама бир киргизгенге бир деме жок. А силер жатасыңар, аныңар мынтип атат, мунуңар мынтип атат. Уң чыккан жокмун. Акырын 1 сааттан барып түгөндө эле эже, Кудай буйрса балаңыз эртеге эле алдыңызга чыгып келет, кызылат болбоңузчу. Биз колдон келген жардамды беребиз дедим. Бир күнөн кийин телефон чалыптыр. Балам, кечээ мен сага катуу тийип койдум окшойт, ачуу менен кечирип койчу. Ошонун аракетин кылып, кечээ биздин дипломаттар баласына кирип чыкты. Ушунчалык бактылуу. Ошон үчүн анча-мынча ачууңар келсе, телефонун берип кетейин, уруп тургула. Жок дегенде ошол колубуздан келсин, ошого жарап туралы. Кыргыздын сөздөрү бар. Булак менен ук дейт. Мээ менен түшүн, жүрөк менен этикат кыл, дениң менен амал кыл деген сөз бар экен. Чын, депутат болуш деле оңой нерсе эмес экен. Анткени бирөө өзгөчө биздин элде ушул сыпат бар. Чубак ажык айтты эле. Кокус чалынып жыгылып калса, өзүн күнөөлөбөйт, тепкичти күнөөлөйт. Кокус тепкич жок болсо депутаттарды күнөөлөйт. Ушул жерде оңдоп койсо болот эле депутаттарды. Анан мен деле бактылуумун.
депутат болгондон бери жаман комментарий жазгандар аябай көбөйдү. Өткөндө бир кудулуз айтып атат. Аябай жакшы кудул экен, Союзбек деген жигит, атайын барып көрүп келдим. Кээде өзүңдүн кудулдарыңды өзүң колдоп коюшуң керек экен. Анан айтып атпайбы, комментарийлер биз жөнүндө дейт. Ким мени мактаса комментарийде дейт, ага рахмат дейт, ушу жакшы ниет менен мактап атат, бул бир дейт. Сындагандарга да рахмат. Алар деле мындай сындап атат дейт, оңолсун деп. Анан анча-мынча кеп кеңеш бергендерге аларга да рахмат дейт. Төртүнчүлөр эмне сөгүп атасыңар мени дейт. Азыр мен комментарийде сөккөндөргө аябай капа болом, анткени сөккөндөр энеңди деп баштайбыз. Эне демне күнөө. Эне барго? Атаң менен апаң чакырса биринчи энеңе жооп бер деген. Экинчи дагы энеңе жооп бер деген. Үчүнчү энеңе жооп бер, андан кийин атаңа жооп бере бер деген. Биринчи энеңдин батасын ал, экинчи энеңдин батасын ал, үчүнчү энеңдин батасын ал, андан кийин атаңдын батасын ал деген. Бул деген атаны сыйлап, энени сыйла деген сөз эмес. Эненин акысы чоң экен. Биринчиден, бойдо көтөргөн аябай кыйын экен, туурабы? Кудайга шүгүр эркек болуп калганыма мен аны билбейм, билгим да келбейт. Чын, баланы бойдо көтөргөн ушунчалык кыйын экен. Ичиң өтүп кетсе канча болосуң, ашты жеп алсаң канча болосуң, бирок ичиңде дагы бир адам пайда болуп атат. Ошону көтөргөн мезгилде жакшы көрүп жүргөн күйөөсүн жаман көрүп калат. Жакшы көргөн жытын жыттай албай калат, жакшы көргөн тамагын жей албай калат. Ошол үчүн апанын бир даражасы бийик экен. Экинчи, эмизген учур. Сүт эмизген, элестетип көр, жегениңде эле бияктан бирөөс кагып соруп ичип атса. Чын, таң калыштуу, укмуш тамактарды жейсиң, кызыл кан менен өтүп ак сүткө айланат, ошол да проблема экен. Андан кийин үчүнчү, колунда көтөрөт экен, борунда көтөрөт экен, жонунда көтөрөт экен, өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт экен. Азыр ушул жака кеттим. Мени ойлоп уктай алып аткан бир апам болсо керек. Бир апам болсо керек. Бир жолу Токтогул районунда ушундай окуя болгон, кыштын күн болчу. Билесиздер да, ала бер бар. Ошол жерге келгенде бир иш чара менен кеткен апам телефон чалып калды. Балам катуу кар жаап атат, Токтогулда эле калып калчы деп. Анан апаке дедим. Жакшы айдоочулар экен. Күн сайын Токтогулдан каттайт экен. Кызылат болбоңузчу. Булар мага гарантия берип атат. Машиналар болсо укмуш. Ушуну менен танкадай машиналар экен. Чыгып кетем апа дедим. Ошол болду, телефонду өчүрдүм, уктап калыптырмын. Эми тайгалактай жай барат эмеспи? Жай барат эмеспи? Ошентип отуруп, Сосновкадан өткөндөн телефонду жандырсам, апам бир 40-50 жолу чалыптыр. Андан кийин садагаң болоюнум ай. Бир үнүңдү угузуп койчу. Бир телефонду жандырып койчу балам, неге жооп бербей атасың? Мен уктап келатам, апам болсо телефонун жооп бербегенге таптакыр кызылат болуп түнү уктай албаптыр. Ошон үчүн unconditional love деген түшүнүк бар. Шарты жок сүйүү, шарты жок сүйгөн бир гана апа болот экен. Аялдар деле сүйөт, бирок кичине шарты менен. Шуба алып берген күнү жакшыраак сүйөт. Ресторанга барып келген күнү анда да жакшыраак сүйөт. 2-3 күн сүйлөбөй койсоң сүйүү жоголуп кетет. Бирок апа сүйлөбөсөң деле, былтыңдасаң деле, тултуңдасаң деле, эчтеке бербесең деле сүйө берет экен. Ошон үчүн энеңди деп сөгүшпөй эле коелучу. Эне деп сөккөн сайын энеге болгон сүйүрмө жүрөктөн чыгып кетет экен. Бул бир. Экинчиден, эне ыраазы болмой сайын бала эч качан бейишке түшпөйт. Бул деген сөз атанын орду жок деген сөз эмес. Бейишенелердин таманасында болсо, ата бейиштин ортоңку эшиги. Биз апанын көз жашын көрөбүз, анткени апа алдында көтөрөт экен, бирок атанын көз жашын көрбөйбүз, анткени ата жонунда көтөрөт, сага көз жашын көрсөтпөй элек. Бир атанын окуясын угуп алып ушунчалык таасирленгем. Кечинде келген, курсагы ач, эшикте суук, жылуу үй алдында турат, кире албай турат. Улам арбасы, бери басып 1 саат күтөт, 2 саат күтөт, свет жанат. Ошентип отуруп түнкү саат 11-12де свет өчкөндө акырын кирип анан төшөгүнө жаткан экен. Эмнеге билесиңерби? Эртең менен кетип атканда баласына ода берип койгон экен. Балам кечинде мен сага чана алып келип берем деп. Бирок чөнтөгүндө акчасы жок, чана сатып алып келе албай, балам мени күтүп отурат, азыр кирсем чана кайда десе, кайсыл бетим менен балам бетин карайын деп ошентип отурган экен байкуш. Ошон үчүн аталардын, апалардын каргышына калбайлы. Мен акырын сөздүн аягына чыгып келатам. Билесиздерби? Бир адам илгерки заманда шаарга келсе, үйдүн ичинде чоргодон суу чыгып атат экен. Анан таң калат. Бул нерсе чорго дейт. Ушинтип эле чыга берет. Каяктан алдым десе, базардан алдым дейт. Базарга барса чорго турат, ошодон бирди сатып алат дагы үйүнө келтирип элди чакырат. Ой, келгиле, мен мындан ары тети колотко барып суу алып келбейм. Үйүмдөн эле суу чыгат деп туруп, орнотуруп барса, жок суу. Бияка бурайт, тияка бурайт, элдин баардыгы келе суу деп басып кетет экен. Анан кайра шаарга келип сурайт экен. Айланайм, меникинен чыкпай койду го десе, кантиң эле десе, орнотуп алып туруп, ачсам чыкпай койду дейт.
ошондо айткан экен. Кеп чоргодо эмес, кеп чоргодон уланып барган башакта деп. Ошо башакка түтүк уланмай сайын суу келбейт деген экен. Анын сыңарындай ким болсок дагы биздин тегибиз, түбүбүз кыргыз. Кыргыз экенибизди унутпайлы. Миң тилди билели, бирок кыргыз экенибизди унутпайлы. Миң адабиятты окуйлу, бирок манасыбызды унутпайлы. Чыңгызды унутпайлы. Элди журтты, адамзатты унутпайлы. Биздин тилибиз укмуш экен. Учан тала деген сөздү мен жакында түшүндүм. Аталар, учан тала деген сөз бар экен. Акшумкар элең чегеде дейт. Чегеде эмне экенин мурда билбейт элем. Көрсө, ушундай бир түшүнүктөр бар экен бизде. Эп адам деген сөз бар экен. Укмуш сөздөр бар кыргыз тилинде. Ошон үчүн тилибизди үйрөнө жүрөлү. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Чикаго. Бул жак деле Кыргызстан болуп калыптыр. Азыр кыргыздын тамагын жеп келдим. Аман эсен келип алдыңбы? Жакшы эле чыктыңбы? Кызмат кылам деп атып, мен шаштырып койдум окшойт. Сенден да кечирим сурап коеюн. Ошо полицейскийге түшкөн жигит ушул жигит. Башка бирөө болсо кызат болсо эле, кыргыздын жигиттери дайым жылмайып жеңет. Ушу америкалыктардын эки сыпатын айтып коеюн. Жылмайган сыпаты бар экен. Мындай кетип атып, көзүмө көзү чалышып калса, хай деп өтүп кетет. Мен да кечке бүгүн жүрдүм, мен да бирөөгө хай деп коеюнчу деп. Чын кандай мамиле көрсөң, ошол мамилени бирөөгө бергиң келет. Бул бир. Экинчиден, Кыргызстандан өткөндө бирөө келиптир, грин карт утуп алып, өткөн жылы. 6 айдан кийин кайра кетип калды дейт. Неге десе, бул жагың скучный экен деп койдум. Иче интрига жок. Ушакташайын десең, америкалыктар ушакташпайт экен. Же урушарга киши жок, жаман серип кеттим деп кетип калды. Чын. Анан өздөрү менен өздөрү бирөөнүн кийимин талкуулашпайт. Чачы мындай экен, башы мындай экен. Бул жактан кече мага немеден, Филадельфиядан бирөө айтты, жоолукчан бир эже айтат. Кыргызстанга барсам араб кул, эми кыргыз элесиң го, чачың көрсөтүп жүрбөйсүңбү? Тигил бул Америкадан андай сөз уккан жокмун дейт. Ошон үчүн үйрөнгөн нерселерди үйрөнүп баралычы, үйрөнбөгөн нерселерди үйрөнбөй эле баралы. Кандай болсо дагы мен сиздерден суранат элем, бирибизге тилек кылып жүрөлү. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, экинчи даражабызды бийик кылсын. Мен дагы мусапырмын. Мусапырдын да батасы тиет. Атайын келгениңиздерге чоң рахмат. Убакыт бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Анан суунун тамчысы бөлүнүп чыгыптыр бир жолу. Билесиздер да бар, тоонун анан кийин түздүн дарыясы эки бөлөк болот экен да. Биз тоонун суун ичкенбиз деген сөз бекер эмес экен. Бул бышкан суу болот экен да. Суу деген суу, ошон үчүн таза суу ичкен деген сөз такыр башкача. Анан ошол жерде бир тамчы суу мындай, билесиздер го, пыш деп чачырап учуп жөнөптүр. Учуп жөнөгөн экен, анан улам учуп барат айтып коет эмиш. Ошол тоонун суусунан учуп чыккан баягы ыпыр суулар деп коет го мындай. Ошондой экен. Анан мен тазамын. Мен тунукмун, мендей тунук ким бар, мендей таза ким бар деп ушундай мактан учуп баратат дейт. Ал жакта карап, мендей тунук ким бар, мендей таза ким бар деп барып, аягында чалчыкка түшүп калыптыр. Анан мендей тунук ким бар десе, чалчык болбой эле аны кир кылып койгон экен. Дагы бир суранычым ошол, чалчык кылайынбы же кылбайынбы деп сурабайт. Эгер түшүп калсаң, сен да чалчык кылат. Жакшы чөйрө тандап жүрүңүздөр. Чоң кишилер чөйрөсүн тандайт, бирок жаш балдар чөйрө тандаганды билбейт. Жаш баланын чөйрөсүн кошо тандаш керек. Эмне себептен дегенде, бирөөнү аңдыба дейт, бирок балаңды аңды дейт. Бирөөнү аңдысаң, анын кемчилигин көрүп алып, башка бирөөгө ушактап айтат экенсиң, бул да күнөө экен. Табалайт экенсиң, бул да күнөө экен, бирок балаңдын кемчилигин көрүп калсаң, аны жашырат экенсиң, оңдойт экенсиң. Ошон үчүн балдарды аңдып, чөйрөсүн карап жүрөлү. Эртең бүрсү күнү girlfriend, boyfriend is my right. You don't have a right деп турган жүрбөсүн, бир кыргыз бойдон эле калалы. Эң аягында айтарым ушул. Бул жакта билем балдардын укугу аябай күчтүү. Балаңа эчтеке дей албайсың. Биз кого мындай башка коюп ийгенбиз, алда тура эмес. Баланы күч менен тарбияласаң, бала бирөөнү күч менен багындырганга үйрөнөт экен. Бандиттер ошондон чыгат экен. Анан балага өтө строгий боло берсең, бала эки жүздүү болуп калат экен. Сен бар жерде башкача, сен жок жерде башкача болуп калат экен. Бирок бир некени айтайын. Бир адам, бир жигит такыр жолдон адашкан эмес экен. Ушунчалык такыба экен, ушунчалык ыймандуу экен. Анан аркасынан шайтандар түшүптүр. Ким ыймандуу болсо жолдон чыгарганга аракет кылат экен шайтандар. Биринчи кичинекей баласы түшөт, колунан эчтеке келбейт. Чоң баласы түшөт, анда колунан эчтеке келбейт. Андан чоңу түшөт, 4-5 бир түшөт, эч колунан келбейт. Шайтан атасы урушат. Ушунчаң жүрүп, ушун жолдон чыгара албайсыңарбы деп. Анан бир күнү
эч ким колунан келбей койгондо шайтан чакырып туруп сурайт: балам барып көрүп келчи, бул атасы бар бекен же жок бекен деп. Анан барып көрүп келет экен, атасы бар экен деп. Билип кел кандай киши десе, билип келет экен, токтуу, салаваттуу, намазы жайында, орозо туткан, зекет берген, садака берген, ушунчалык такыба киши экен дейт. Анан атасына кандай мамиле кылат экен десе, дайым атасын угат экен, атасынын кеңеш менен кылат экен, атасынын чийген сызыгынан чыкпайт экен деп айткан экен. Анда балам убара болбо, аны жолдон чыгара албайсың, адастыра албайсың деп. Ошон үчүн аталар турат, аталар биздин бактыбыз. Ушулардын батасын алалы, апалардын айткан сөзүн аткаралы. Кудайым бизди такыба кылсын, ыймандуу кылсын, Кудайдан корккон кылсын, элибизди бар кылсын, жараткан өзү жар болсун, чөлдөрүбүз шаар болсун, жүрөктө намыс менен ар болсун. Кыргызым, кыргыз экенин унутпа. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Азыр келип туруп дагы бир таказ айтып кетти. Бирок мен сөзүм оюмду жыйынтап койдум эле, рахмат. Мен узагыраак сүйлөй берсин деп айткан экенсиздер. Бирок билесиздер да, убагында Бакыт Бешимов деген агай айтты эле: сөздүн кыскасы жакшы, колбасанын узуну жакшы деген. Чоң рахмат.